Урматтуу Данияр Жолдошевич, бул мыйзам бир топ жолу талкуу болду. Негизи мындай ийне жибине чейин эле каралды. Бирөөкү тактала турган маселе да. Бир вопрос. Мисалы бүгүнкү күндө действующий иштеп аткан ломбардтардан канча ломбардка чара көрдүңүздөр? Бир мындай аша чапкандыгы үчүн бир административный штрафпы же болбосо дагы бир жазага тартылдыбы? Алишер Абилович, негизи 23 жылы 12 лицензия жаңыдан берилген. Ошол эле жылы мен белгилеп кеткенде 144 лицензия токтотулуп турат, жана чара көргөндүктөн. 12 лицензия кайра толугу менен токтотулуп чакыртылып алды да. Рахмат. Бул эми негизи буга чейин да иштеп келген мыйзам, бирок мыйзамдан сырткары дагы иштер болуп, азыр эми дагы толуктоп атасыздар. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, толук кандуу сиздер көзөмөл кыла аласыздарбы? Кандай рычагтар бар? Толук кандуу көзөмөл кылабыз. Себеби бул мыйзам кабыл алгандан кийин бул милдеттеме бизге ашырылат. Ушул пайыздык ченемдер боюнча фин көзөмөл соттун катарында эле ошол пайыздык ченемдер боюнча көйгөйлөр болсо чечебиз биз ошол маселелерди. Анан кара тизме боюнча дагы чечебиз. Бул баягы лицензияларды лицензиялык контролдун негизинде, анан штрафтардын негизинде сиз айткандай ошонун алкагында бул ишти жүргүзөбүз. Рахмат. Бүгүнкү күндө деле сиздердин өзүңүздөрдүн укугуңуздар ошондой эле калабы же дагы укук кошулабы өзүңүздөргө дагы? Жанагы сүткөрлүктү чектөө мыйзамында көрсөтүлгөн соттордо деп атпайбы? Сотторго милдеттеме болуп атат да, эгерде кайрылса ошол жерден чечип берсин деп. Бүгүнкү күндө сиз мына мыйзамды колдоп кабыл алып берсеңиздер, бизге дагы ошо милдеттеме болуп калат дагы, биз дагы чече беребиз. Жарандар сотко кайрылбай, бизге деле кайрылса, биз ломбардтар менен иш алып барып, обязательно к исполнению предписанияларды берип иш алып барабыз. Рахмат. Дагы бир сунушта, мисалы азыр мына ломбардтарга лицензия берип атасыздар. Ошол эле мисалы ломбардтардын дагы санын кыскартып, көзөмөлгө оңоюраак болмок. Комбанктарга ушундай бир укук берсеңиздер болобу? Ушул мисалы ломбарддын жумушун банктардагы бир филиал, бир отделбу ачып туруп жасаса болобу? Сиз билесизби, биз ушул тармакта мына саны боюнча айтып калдыңыз да. Министрлер кабинети тарабынан 2 жыл мурун токтом кабыл алынган поэтапное повышение требований капиталга депчи. Ошол укрупнение болгон сайын ломбардтардын саны кыскарат. Кийинки жылы дагы 3 миллионго көтөрүлөт. Биз быйыл дагы карап атабыз буну кескин түрдө көтөрөлү деп. Себеби улуттук банк жакынкы арада көп эмени көтөрбөдү, финансовый кредит учрежденияларынын капиталдарынын размерлери нормативный. Алишер Абилович, негизи банктарда чектөө жок. Эгерде кааласа, ошол эмес ошол эле банктын атынан ломбардты ачып, ишмердүүлүгүн анткени мына жакпышта тура айтып атат, залогу бар, бардык эмелерине талаптарына жооп берет. Ошон үчүн жанагы эгерде ал ишмердүүлүктү жүргүзөм десе, эч кандай чектөө жок банктарга. Жок, себеби сиздер улуттук банк деле көзөмөл кылса болот да, бир положение киргизип, банкта мисалы 3 айлык же болбосо 6 айлык гана кредиттер берилип келип атпайбы? Ошону мисалы 1 күндүк, 10 күндүк, как мына ломбарддагыдай условияны коюп берсеңиздер, мындай өзүнөн өзү эле ломбардтар сиздер айткандай жок болмок да. Анан сиз өзүңүздүн докладыңызда, жана өзүңүздүн сөзүңүздө айтып кеттиңиз, маржинальность 12%га чыгар деп. Өзүгө негизи эми 10%га чейин деле чүрсө жакшы болмок. Себеби любой бизнесте 5%дан 10%га чейинки маржинальность бул эң алдыңкы бизнес болуп эсептелинет да. Эми ошол эле системада бул делечи. Ошого менде дагы мындай ой, эми кийинки бир этаптарда ушул банктарга көбүрөөк бир условияларды кылып берсеңиздер, контролдогонго дагы болуп аткан ишмердүүлүккө дагы жеңилирээк болмок. Ошондой эле мисалы сиздер көзөмөл жасаганда мындан кийин мисалы алар 1 күндүк болобу, 10 күндүк болобу, эми биздин жөнөкөй жарандар айласыздан алып атат да, жыргагандан алып аткан жок. Бирок ошол жердеги оценкасы, залогтун оценкасы. Банктарда мисалы автоуноо болобу же башка болобу 0,5 коэффициент менен баалайт. Недвижимость болсо 0,6, 0,7 коэффициентке чейин баалайт. Булардыкы 0,2, 0,3төн ашпай атат.
Мисалы 10 миң сомдук телефон бу товарды 2 миң сом, 3 миң сомдон ашыкча баалабай атат да. Себеби өздөрүнүн кызыкчылыгы болуп атат. Ошол жактарын да карап койсоңуздар, эми макул иштесин, бирок ошого окшогон жеңилдиктерди да бир карап берип коюшубуз керек. Рахмат чоң.